Assalamu alaikum tuğanlar. Bugünkü efirim tuğanlar. Gece tünkü saat 00:20'da 30'da Kalmamatov Acıdan gelayotgan jerinden bizdin pograniçnikler кармаптыр. УКМК. Ошо боюнча ой пикирimi айтып кетсем туганда. Бул деген беспределди эркекче айтайын. Бул Калмаматов уру болбосо, Калмаматовду камалышын себеби тугандар эми азыр айып тагып атат паспорту фальшивый экен депчи. Эми туугандар ажыга барып кетсе, ажыга учуп барып кетсе, аны кайта келсе эле паспорту оны фальшивый болуп калышы мүмкүн деп атат да. Эми бул туура эмес туугандар. Эми баягы мына эки доска айтып кетет элем да, мына Жапаров менен Ташиев кетчим. Бирөөсү аба болот, абабыз болот, экинчиси акабыз болот, Барпыдан. Мен буларга жетекчилер, мыйзамсыз болсо да жетекчилер. Буларды мен тааныган эмесмин, тааныбайм дагы, бирок мен айтып коеюн. Садыр Жапаров, Ташиев, жолдош Ташиев. Калмаматовду камагаңар, мисалы, аз камап отургандар, бул силерге жакшы нерсе алып келбейт, абройду алып жүрбөйт тугандар. Анан экинчиден тугандар. Калмаматов Акаевтан көрү, мисалы, Акаевга салыштырып кой. Акаевдин кыргыз элине кылган чыккынчылыгы, например, Аксы окуясына күнөөлүү, Кумтөр боюнча күнөөлүү. Ошол Акаевди силер кой бердиңер, туурабы? Эл кечирген жок. Мен лично Акаевди мен кечирген жерим жок да. А Калмаматовда эмне күнөө? Калмаматовда булар Калмаматовду саясий маанайда камаган себеби Калмаматов Бактыбек бул өзү пикирин ушул бийликке айтып турган адам, инсан. Түздө түз ошол сын пикирин ошол Жапаров боюнча, Ташиев боюнча айтып турган активист, бывший депутат, кечеги мындай айтканда кыргыз элинин патриот жигити. Мен мисалы Калмаматовду мына эки доско мен салыштырбайт элем да. Калмаматов акылдуу жигит. Мен билем, мен куракты бала экен. Эми эки достун тагдырын айтып кетейин. Эми бул эки достун тагдыры мындай болот тугандар. Мына азыр Калмаматовду азыр кармап отурушат экен. Кой берет, мен 100% айтам тугандар. Мен кой берет. Мен билем себеби Калмаматовду камаганга себеп жок. Биринчиден эмнеге? Себеби Калмаматов буларга окшогоп, Ташиевке окшоп, Садыр Жапаровго окшогон уру, аферист, мошенник, Кудайдан жол качкан адам эмес. Мына тугандар. Мына азыр кечкечен күтүп турабыз. Болбосо Калмаматовду кой бербей турган болсо, Калмаматовду кой бербей, камай турган болуп, берки Жеңиш Малдахматовго окшоп, берки Тилекмат Куреновго окшоп камай турган болсо, элдик забастовка тугандар. Мында элдик забастовка мындай айтканда эл чогулуп талап кылып туруп, мына эки мыйзамсыздын отставкасын талап кылабыз. Кече эле бир баягы жаман катындарга окшоп кетем деп атпады белем? Ташиев, Садыр Жапаровдар кетсин. Жаман катын кетем деп коркутат. Булар жаман катындардан да өтүп кетип тугандар. Булардын колунан эчтеке келбей атат. Булардын келгенден бери мыйзамсыз бийликти басып келгенден бери только ошо жаш балдарды камап атат. Мага окшогон жаш балдарды, патриот жигиттерди, элдин уулдарын камап эле мен ошо менен элек. Акчасы бар, уру каски мошенник, сашенниктерди мына Акаевди кой беришти. Эми азыр Бакиевке жол ачылат. Анан көзүңүздөр көрүп атасыздар, эртең Батукаевга деле кечирим берип коюшу мүмкүн, башкасына деле кечирим берип коюшу мүмкүн. Бирок буларга сын пикир айтса, туура сөздү айтса, ошондой сын пикирге чыдабай патриот жигиттерди камап атат. Буну оңго алышыбыз керек. Элим, кыргыз элим мен. Бул мен сүйүктүү элим болот. Мен өзүм кыргызмын тугандар. Мен чакырып кетем. Калмаматовду биз каматпай алып калышыбыз керек. Бул дөперастарды мен айтып кетейин. Бул дөперастар жаман күйгүздө бул дөперастарчы. Бул дөперастар эртең Куда каласы бийлик алмаша турган болсо, бул дөперастардычы. Бул балдары бар. Үкасы бар, аны Шайыр деген үкасы бар. Ушу үкасы да камалат. Берки Таймурас деген баласы бар, Ташиевдин, ол да камалат. Берки Балонур деген баласы бар, онусу да камалат. Жапаровдун баягы экинчи баласы бар, ол да камалат. Айгүл Жеңеевиз да камалат. Жанында жүргөн бардыгы камалат. Мен эскертип кеттим. Азыр кеч боло электе Калмаматовду мен сиздерге кечке чейин убакыт берем. Эсил Калмаматовду кой бербей турган болсоңор, мен лично өзүм элди көчөгө алып чыгам. Мен эркекче айтам. Кандай болсун элди көчөгө алып чыгам дагы, силердин мыйзамсыз кантип келсеңер, ошондой кетиргизип салам менчи. Мен кудуретим жетет ошол нерсегечи. Ошон үчүн Ташиев, Садыр Жапаров сыйыңар болгондо, сыйыңар барынча, азырынча кой бериңиздер. Мен эркекче айтып атам. Мен менен ойношпогула силерчи.
Эфирге киргиче кыргыз элим талапты кылабыз. Эфирден Facebook кайсы баракчалардан болсо баарынан чыгарабыз. Калмаматов чыгыш керек. Мыйзамсыз азыр буну кармап отурушат. Калмаматов кылмышкер эмес. Калмаматов кыргыз элинин уулу, патриот жигити. Буларга окшоп түрмөдө отурган эмес Калмаматов. Буларга окшоп псих больницада учетко турган эмес туугандар. Өкөтөн псих, мындай айтайынчы, бирөөсү суицид менен мойнун кескен, экинчисин псих больницага барып туруп түрмөдөн чыккан туугандар. Өкөтөн учет. Ушу эки больнойго биз мамлекеттин тагдырын тапшырып коюп, ушул акыбалга келип отурган учур туугандар. Саламатта калыңыздар. Туган элим